Саламатсыздарбы, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Мунарбек Сейитбек уулу профессионалдык рингте жеңишке жетти. Кыргызстандык Мунарбек Сейитбек уулу профессионалдык рингте ийгиликтүү дебют жасады. 2024-жылкы Олимпиада оюндарынын финалисти жана дүйнө чемпионатынын коло медалынын ээси 20-июлда Бишкекте өткөн бокс достук кечесинде күч сынады. Турнир япониялык Сайко Лаш промоушен өткөргөн. Сейитбек уулунун атаандашы угандалык Кондрат Сереунге болгон. 9 жеңиш, 6 жеңилүү. Калыстар бир добуштан кыргызстандыкка жеңиш берди. Ош мэри көпүрө алдындагы вагондо жашаган үй бүлөгө батир берди. Ош мэри Жеңишбек Токторбаев 17 жылдан бери көпүрө алдындагы вагондо жашаган үй бүлөгө батир белек кылды. Ош мэри Жеңишбек Токторбаев 17 жылдан бери көпүрө алдындагы вагондо жашаган үй бүлөгө батир берди. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти. Токторбаев бул бүлөнү шаар кыдырып жүргөндө көрүп, турак жайлуу кылууну убадалаган. Көп өтпөй 67 жаштагы Акболуш Эржигитовдун жубайы, кызы жана неберелери болуп, жалпы 5 киши бир бөлмөлүү батирге көчүп келишти. Кала башчысы үйдүн кожоюнун иш менен камсыздай турганын да убада кылып, маселени кол алдындагыларга тапшырды. Кыргызстанга Монголиянын президенти Ухнагийин Хурэлсух келди. Кыргызстанга Монголиянын президенти Ухнагийин Хурэлсух мамлекеттик иш сапары менен келгенин өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Мейманды Манас эл аралык аэропортунан Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров тосуп алды. Флагштокторго эки өлкөнүн туулары илинип, килем төшөлүү улуттук боз үй түрүндөгү инсталляция орнотулуп, ардактуу караул тизилген. Улуттук кийимчен кыздар Ухнагийин Хурэлсухту тосуп алып, ага гүл, боорсок менен бал тартуулашкан. Мамлекет башчылары үчүн кыргыз артисттеринин катышуусунда концерттик программа уюштурулуп, алар кыргыз жана монгол музыкалык чыгармаларын аткарышты деп айтылат маалыматта. Жогорку даражалуу конокту кыргыз элинин бай маданий мурасын чагылдырган улуттук каада салттар менен тосуп алышты. Айпери Медет кызы Будапешттеги эл аралык мелдеште коло утту. Кыргызстандык балбан Айпери Медет кызы Венгриянын Будапешт шаарында өтүп жаткан Поляк Имре Варгаджанос 2025 аттуу рейтингдик турнирде коло медалга ээ болду. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкенде, ал 76 кг чейинки салмак категориясында күч сынашышкан. Финалга чыгуу үчүн болгон таймашта балбан кыз бразилиялык Тамирес Мачадога 5-10 эсебинде утулуп калды. Ал эми 3-чү орун үчүн болгон таймашта Түштүк Кореянын балбаны Соен Джонду 12-1 эсебинде жеңип, турнирдин коло медалын жеңди. Кумтөр Голд компания кызматкерлерин металлургтар күнү менен куттуктады. Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун башкы кеңсесинде металлургтардын кесиптик майрамына арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Жыйында сөз сүйлөгөн компаниянын жетекчиси Бусурман Субанов ишкананын металлургтарына кайрылып, бул кесипти күчтүү адамдар гана тандай турганын басып белгилеген. Металлург бул эриктин, чыдамкайлыктын жана максатка умтулуунун символу. Бул кесипке кокусунан келген адамдар жок. Ар бириңиздер сый урматка татыктуусуздар. Анткени бийик тоо шартында мезгил-мезгили менен үй бүлөдөн алыс иштөө ар кимдин колунан келе бербейт. Жалпы ишибизге кошкон зор салымыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем, деди ал. Бусурман Субанов бүгүнкү күндө Кумтөрдүн металлургтарынын аракети менен сыймыктана турган жакшы ийгиликтер көп экенин айткан. Өткөн жылы өлкөнүн бюджетине салыктар жана башка төлөмдөр түрүндө 16,1 миллиард сомго которулган. Ал эми 2025 жылдын биринчи жарым жылдыгында компаниянын өндүрүштүк ишмердүүлүгүнөн түшкөн таза киреше
13,3 миллиард сомго жетти. Салыштырмалуу былтыр ошол эле мезгилде бул көрсөткүч 9,6 миллиард сомду, ал эми 2023-жылы 8,9 миллиард сомду түзгөн, деди компания башчысы. Иш чаранын алкагында Comtor Gold компания ийгилик жараткан кызматкерлерине ыраазычылык баракчалары, грамоталар жана корпоративдик медалдар тапшырылды. Салтанаттуу жыйындын расмий бөлүгү аяктагандан кийин металлургтар үчүн чакан майрамдык концерт уюштурулду. Жалал-Абадта кызмат өтөгөн жоокер асынган абалда табылган акыйкат жуун катты. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева аскерде кызмат өтөп жаткан жоокерлердин өлүмү катталып жатканын олуттуу тынчсыздануусун билдирет. Жамиля Жаманбаеванын айтымында айрым кайгылуу окуялар аскер кызматкерлеринин ортосундагы уставдык эрежелердин бузулушу, ошондой эле өздүк курамдын моралдык психологиялык абалына жетиштүү көңүл бурулбагандыгы менен байланыштуу болушу мүмкүн. Акыйкатчы улуттук мыйзамдарга жана эл аралык укук нормаларына ылайык ар бир аскер кызматкери жана жоокер мамлекеттин кургуусунда болууга тийиш экендигин белгилейт. Акыйкатчы институтунун Жалал-Абад облусундагы кармыктуу өкүлү жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматын кайтаруу жана конвой менен коштоп жүрүү департаментинин номер 5-батальонунда кызмат өтөгөн жоокердин каза болгондугу тууралуу маалыматты алгандан кийин дароо аскер бөлүгүнө барып мониторинг жүргүзгөн. Номер 5-аскер бөлүгү Базар Коргон районунун Бешик-Жон айылында жайгашкан. Анда 30 аскер кызматкери жана 90 жоокер кызмат өтөйт. Аскер бөлүгүнүн маалыматында 16-июль күнү эртең мененки саат 5:30 Нарын улусунун Кочкор районунда 2005-жылы туулган ТБ аттуу жоокер асынып алган абалда командирдин кабинетинен табылды. Аскер өзүнүн куру менен жылытуу системаларынын түтүгүнө асынып алган, ал түнү ТБ прапорщик ИЖА менен бирге нөөмөттө болгон. Чоң кызмат өтөгөн жоокерлердин айтымында аларга шашки ойноп, андан кийин ТБ газондорго коюлуп жаткан сууну текшерүүгө кеткен. Жарым сааттан кийин аны асынып турган абалда табышкан. Маркум кат калтырып кеткен, бирок омбудсмен институтунун өкүлдөрү аны менен тааныша алышкан жок. Анткени Жалал-Абад гарнизонунун аскер прокуратурасы тарабынан тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Батальондун командиринин айтымында маркум катында аны менен чоң кызмат өтөгөн жоокер тарабынан психологиялык кысымга кабылганын жазган. Жоокер 2023-жылдын 23-апрелинен баштап кызмат өтөгөн. Батальондун командиринин маалыматында жоокер аскер бөлүгүнө түшкөндө психологга көз салып турууну сунуштаган, андыктан командир аны радист кылып дайындаган, өзүнүн кабылдамасына олтургузган. Аскер бөлүмүндөгү жоокерлердин пикиринде, аскер 3 айлык кызматтын ичинде тынч жүрүп, эч ким менен чатакташкан эмес, аз сүйлөп физикалык жактан чың болчу. Соттук медициналык экспертиза дайындалды. Алдын ала маалыматтар боюнча анын денесинде зордук зомбулуктун белгилери табылган жок. Жалал-Абад гарнизонунун аскер прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, тергөө жүргүзүүдө. Жамиля Жаманбаева жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын жетекчилиги мындай окуялардын алдын алуу боюнча комплекстүү чараларды көрүүгө чакырат. Кайтаруу жана конвой менен коштоп жүрүү департаментиндеги психологиялык кызматты аныктоо үчүн кесипкөй психологдорду тартып, анонимдүү анкеталарды колдонуу керектигин белгилейт. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына аскер кызматкерлеринин укуктарын коргоо боюнча сунуштарды камтыган кат жөнөтүлөт. Алла Таала ушул эжекебизге мынакей дагы ушунча каражат берди. Мына эжеке алыңыз, буну Кудайым сизге берди. Барыңыздардан Алла разы болсун туугандар. Мынакей сиздер себепчи болуп, эжекебизге мынакей баласына чогулуп атат буюрса, дагы да ушуңуздардан жазбай, каражатты токтотпостон мурда салган инсандар болсо, мына жума сайын дагы салып турсаңыздар, буюрса эжекебиздин каражаты ушул баласына деген операциясына деген чогулуп кетет иншалла. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Динара Ашимова саткынчылыгын көрсөттүбү соолдор арбын. Бул аялга таңыркагандар толтура. Жасалма мүнөз күткөн Динара Ашимова абагында Нуржигит Кадырбековдун аркасы менен депутат болуп, бирок саткынчылык кылдыбы? Ыйман Нуру фракциясынын лидери катары ыймансыздыгын көрсөткөн Кербезеби? Бийликке кошомат кылуу жагынан камчы салдырбайбы? Адамдык туруктуулук, баалуулуктары жокпу? Султанбай Айжигитов чек ара боюнча пикирин айтса, аны жыга чабууга жанталашкан эмнеси? Кечээ эле кызара боенуп жүрүп, анан эле башына жоолук салынып, бирок таалимсиздигин ашкере көрсөттүбү? Ушунча да ойт береби? Саясаттын куралы болуп натыйжада көчөгө ыргытылабы? Айтор Соболдор арбын. Ушул сыяктуу депутаттарды жаш муундарыбыз көрүп батышып, кандай тарбия алышат? Эрксизден баш чайкайсың деп жазган Арба Кейджи сайты.
Бишкекте чет элдик 1,2 миллион сомун алдатып койгон шектүүлөр кармалды. Бишкекте чет элдик жаран виртуалдык активтерин алмаштырам деп алданып калган. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан билдиришти. 1-май райондук ички иштер башкармалыгына ЖЧ аттуу чет элдик кайрылып виртуалдык активтерди алмаштыруу шылтоосу менен анын 1,2 миллион сомго жакын акчасын алып алган белгисиз адамдарга чара көрүүнү өтүнгөн. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен иш козголгон. Ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө шектүү катары виртуалдык эсептерин активдүү колдонуучулары 35 жаштагы МК жана мурда соттолгон 34 жаштагы ТА кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Шаардык милиция учурда алардын ушул сыяктуу башка алдамчылык иштерине тиешеси бар экендигин такталып, кылмыштуу схеманын башкы катышуучуларын аныктоо улантылып жатканын белгиледи. ИИМ жарандарды виртуалдык активтер менен байланышкан бүтүмдөрдү түзүүдө сак болууга чакырды. Жамалбек Ырсалиев эч жакка кетпөө тил каты менен бошотулду. Бишкектин мурдагы вице-мэри Жамалбек Ырсалиев эч жакка чыкпоо тил каттын негизинде убактылуу кармоочу жайдан бошотулду. Ал күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, мамлекетке келтирилгенде 53 миллион сомду тагыраагы 2,979,889 сомду төлөп бергенин УКМК билдирди. 1-май райондук сотунун негизинде Ырсалиевди жана аны менен чогуу кылмышка айыпталган БНА аттуу кишини да бошоткон. Эске салсак, Ырсалиев менен чогуу Туңгуч кичи райондагы номер 36-турак жайдын жанында 6 жыл бою жеңил типтеги 4 коммерциялык объект жана 5ке жакын балдар аттракционунун органдарынын уруксаты жок эле иштетип келгени үчүн кармалган. Мында мамлекетке 2,979,889 сом зыян келтирилгени айтылган эле. ИИМ жарандарды сууга чүйдө коопсуздук чараларын сактоого чакырат. Ички иштер министрлиги жарандарды сууга чүйдө коопсуздук чараларын сактоого чакырат. Жайкы мезгилде көптөгөн жарандар көлмөлөрдө эс алууну көздөшөт, бирок коопсуздук чараларын дайыма эле сактай беришпейт. Ички иштер органдарынын кызматкерлери башка мамлекеттик түзүмдөр менен биргеликте эс алуучуларга сууда коопсуз жүрүм-турум эрежелери тууралуу маалымдашып, алдын алуу иштерди жигердүү жүргүзүп жатышат. Кырсыктардын алдын алуу максатында милиция дайыма эскертип турат. Куткаруучулар нөөмөттө турган атайын жабдылган жерлерди гана сүзүү, бул зарыл болгон учурда өз убагында көмөк көрсөтүүгө жардам берет. Атайын белги коюлган аймактан алыс сүзбөсөңүз мас болуп сууга кирбеңиз. Күчүңдү ашыкча баалабаңыз, кайдыгер болбоңуз, өмүрүңүздү жана ден соолугуңузду сактаңыз. Балдар чоңдордун көзөмөлү астында жана уруксат берилген жерлерде гана сүзүшү керек. Эч качан балаңызды суунун жанында жалгыз калтырбаңыз. Бардык жарандарды өтө жоопкерчиликтүү болууга, сунуштарды аткарууга жана коопсуз жүрүм-турумдардын жеке үлгүсүн көрсөтүүгө чакырабыз. Эсте болушу керек, Бишкектеги жана башка региондордогу дарыялар жана каналдар сууга чүйгө ылайыкталган эмес. Мындай суу объектилери олуттуу коркунучтарды жаратат деп айтылат маалыматта. ОДКБ Кант авиа базасында антитеррордук машыгуулар өттү. Кыргызстандагы ОДКБнын Кант авиа базасында Россиянын куралдуу күчтөрүнүн бөлүктөрүнүн катышуусунда пландуу машыгуулар болуп өттү. Башкы максат стратегиялык объекттерге болгон шарттуу террордук коркунучтарга каршы биргелешкен аракеттерди иштеп чыгуу. Машыгууда төмөнкү тапшырмалар ийгиликтүү аткарылды. Коопсуздук бөлүктөрүнүн, атайын күчтөрдүн жана абадан коргонуу тутумунун өз ара аракеттенүүсү, кыйын кырдаалда жабыркагандарды эвакуациялоо, замандын талабына ылайык чалгындоо каражаттарын, анын ичинде Арлан 30 дрону жана байланыш жабдууларын колдонуу, биргелешкен күчтөрдү команда менен башкаруу. Бул машыгуулар ОДКБга мүчө мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн өз ара аракетин чыңдоодо маанилүү кадам болду. Кореяда иштеген 96 кыргызстандык бир жолку төлөм алды. Түштүк Кореяда иштеп жаткан Кыргызстандын 96 жараны бир жолку төлөм алды. Бул тууралуу социалдык фонддон билдиришти. Маалыматка ылайык, жалпысынан бүгүнкү күндө Кореянын улуттук пенсиялык кызматынан пенсиялык топтоолордон бир жолку төлөмдөрүн алуу үчүн кайрылгандардын саны 129 адамды түзөт. Түштүк Кореяда расмий түрдө иштеп эмгек акыларынан төгүмдөрдү жүргүзгөн жарандар Кыргызстанга келгенден кийин бир жолку төлөмдөрдү алышат.